анан бизнесине бирөө кол сала берсе, ал айла жоктон депутат болгондор бар. Жеп жутат кимдер болушу мүмкүн? Жеп жутат ал чындыгында акчасы көп, добушту сатып алган, бирөөнүн өлкөсүндө сен баары коноксуң да. Анан байкасаңыздар, мен трибунадан бир дагы куруу критика эч качан айтпайм. Мага көйгөйдү көтөргөн мугалимдерге айттым, кана кайткылачы, кайсы кагаздарды толтурасыңар дедим, мага 21 түрлүү отчет жиберишти. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин теле жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, депутаттар эмне дейт берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү биздин берүүнүн коногу Элдар Абакиров болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биздин берүүнүн өзүнүн тартиби менен түшүндүрүп кетсек, биз ошо комментарийлерден келген суроолорду негизи эле депутаттарга узатып келебиз. Буга чейин дагы анын ичинде 5 оң багыттагы, 5 терс багыттагы суроолор болот. Тандоо окуун болсо өзүңүзгө бересиз. Бул жерге кутучага салып койгонбуз. Анда эмесе баштай берелик, Негизи сындарга кандай көз караштасыз? Сындарга нормалдуу эле көз караштабыз. Эми мындай чын жүрөктөн конструктивдүү сын болсо, бул абдан жакшы. Эгер жөн эле эмоциянын мындай жели менен жөн эле ар кандай сындар болсо, эми аны деле түшүнсө болот, бирок ал мындай конструктивдүү эмес да, ал мындай. Ал бул эмоцияга. Депутат элдин баарын жеп жутат, кооз эле сүйлөсөңөр иш жүзүндө жоксуңар дейт. Дегенде эле жагымсыз суроолор. Эми нормалдуу эле суроо. Бул эми жеп жутат дегенде мындай дейм, Асан Үсөндүн күнөөсүнө жооп бербейт да. Мүмкүн арасында жеп жуткандар бар, таза жүргөндөр деле бар. Эми ар бир адамга өзүнүн кылган иштерине жараша мамиле кылган туура болот да. Ошо жогорку кеңеш өзү баягы коллегалдуу орган болгон үчүн баягы жалпылап жаза беришет экен да. Жалпылап жаза берет. Анан мен айтышым керек, бул жерде мисалы мени бир 4000ден ашык адам мага добуш берди. Алар кандайдыр бир принцип менен добуш берди. Мисалы башка бирөөгө тоже кандайдыр принцип. Мүмкүн бирөөнүн добушун сатып алды. Мүмкүн бирөө тааныштык, туугандыкка таянды. Мүмкүн эми ким кандай депутат болду, ар бирөөнүн өзүнүн таржымалы бар. Жеп жутат кимдер болушу мүмкүн? Жеп жутат ал чындыгында акчасы көп, добушту сатып алган. Анан депутаттыкка келген негизги максаты элдин кызыкчылыгын коргоо эмес, өзүнүн жеке кызыкчылыктарын коргоо. Бирөө бийликти жакшы көрөт, бирөө бизнесин коргойт. Эми бизнесин коргогондорду ал жеп жутат деп деле айтышың кыйын. Ал мүмкүн таза жол менен бизнес кылып атат, бирок өзүнүн бизнесин коргош үчүн депутат болгондор деле бар. Ошо элдин арасында ушундай бизнесин коргоо үчүн эле депутат болду деген пикирлер көп айтылат да. Ошол баягы депутат болуп бизнес коргоого кандай бир артыкчылыктар бар? Бул биринчиден 7-чакырылыш эмес, бүт эле чакырылыштар да бар. Анан мындай депутаттар көп, менин оюмча. Анан буларды күнөөлөш туура эмеспи? Эгер таза жол менен бутка турса, бирок болбой эле мамлекетте болгон абалдан анан бизнесине бирөө кол сала берсе, ал айла жоктон депутат болгондор бар. Аларды мүмкүн түшүнсө болот. Бирок бир жагынан депутат болуп келгенден кийин депутаттын негизги кыла турган иши, функциясы бул элдин кызыкчылыгын коргоо. Ошол үчүн жеке өзүнүн бизнесин коргоп, элдин кызыкчылыгын артта калтырып койгон бул албетте туура эмес да. Депутат болуп келгениңизге аз эле убакыт болду, бирок жакынкы аралыкта эле сиздер да өзүңүздөрдүн шайлоочуларыңыздар менен жолугуп келдиңиздер. Ал жактан өзүңүзгө кандай пикирлерди уктуңуз эл тарабынан, шайлоочуларыңыз тарабынан? Мен партия менен келгендиктен, биз Альянс партиясы менен шайландык. Эми албетте мен көбүрөөк добушту Кыргызда бар сөз бар, озук ишик болсо да өсүп кала деп өзүбүздүн региондон алдык. Добуштун жарымынан көбүн деп койсок болот. Өзүңүздүн регион кайыкта ошондо? Меники регион Чүй Токмок Кемин. Ал жерден иштеп атабыз. Ошол биринчи күндөн баштап эле, депутат болгондон баштап көйгөйлөрүн изилдеп. Эми ал мындай стандарттуу эле көйгөйлөр десек болот. Мектеп, бала бакча, жол, ФАП, башка маселелер болушу мүмкүн. Кыскасы региондун мындай чарбачылык маселелери, бирок эл үчүн маанилүү. Аны менен алектенип атабыз, албетте. Ишке ашкандар бар, ашпагандар бар, бирок иштеп атабыз. Ишке ашкандары кайсылар? Ашкандар деле бар. Мисалы, адыр Токмоктон
круговойдо деп коет, кире бериште токмок деген жазылып турат. Ошондон өйдө былтыр бир 2 километрден ашык чоң жол киргизип, буюрса жакында бүтүп калды. Могу 9 майда ачылыш болот деп пландаштырып атабыз. Эми ал аким менен чогуу иштеп баштатабыз, министрлик менен чогуу иштеп. Анан Алга деген айыл бар Токмоктун үстүндө, ошол жака бир араб фонддун жардамы менен чоң комплекс салдык. Ал ошол чоң ФАП, анан бала бакча, анан эме кружоктор, швейный, IT кружоктордун имаратын салдык. Ал да былтыр ишке ашып, былтыр ачылды. Жакшы экен. Анан быйыл буюрса дагы бир 7-8 ФАПты куруп атабыз, 7-8 айылдарга. Мен көбүнчө айылдар менен иштеп атам. Анан анча-мынча жолдорду оңдоп атабыз, көпүрөлөрдү. Кыскасы бир эмне деп койсо эле, мындай текущий маселелер деп коет, бирок кылына турган маселелер. Анда кийинкисине улантар эле. Эмнеге мындай жаш акылдуу жигиттерди өкмөт жумушка албайт? Эми мен өкмөттө биринчиден иштегем, 3 жыл экономика министринин орун басары болуп иштегем. Бир топ эле иштерди кылганга аракет кылдык. Бир канча мыйзамдарды, инициативаларды, келишимдерди бүтүрдүк. Негизи эле ушул сиздин ушул жаатта берилген суроолор аябай көп экен. Биз интернетти баягы казып изилдеп чыксакчы, ошол тууралуу кенен айтып берсеңиз. Ошо экономика министринин орун басары болуп иштеп турган убакта сиз ошол жакта кандай ийгиликтерди жараттыңыз, ошол министрликке кандай пайдаларды алып келдиңиз, кандай өзгөртүүлөрдү алып келдиңиз, ушул тууралуу кенен айтып берсеңиз. Эми ал иштегенде мен негизги принцип мындай болчу. Мисалы, мен алдында иштеген кайсы бир кызматкерлер сунуш алып келсе, мен айтчумун, бул сунуш көчөдөгү элдин, ишкердин жашоосун өзгөртөбү, жакшы жакка же өзгөртпөйбү? Эгер өзгөртпөсө, буга убакыт коротпой эле болду деп айтчумун да. То есть менин принцибим, биз баарыбыздын убактыбызды мындай керектүү нерсеге гана коротолу деген принцип менен иштеп аттым. Биз ГЧП мыйзамын кабыл алдык. Эми ГЧП деген государственное частное партнерство, мамлекет менен жеке ишкердин ортосунда өнөктөштүк деп. Азыр ошондой борбор иштеп атат. 40тан ашык долбоорлорду ишке ашырып атат, ар кандай гемодиализдик долбоорлор, мектептер, жолдор, көбүр топ нерсе курулуп атат. Ошону биз ачып кеткенбиз. Кезинде Кыргыз экспорт деп экспорттун үстүнөн иштеп атканбыз. Кайсы мен мындай ой жүгүрттүм, мындай да. Кыргызстанда мигранттардын санын азайталы деп атпайбызбы? Эми бүгүн мына мигранттарыбыз Россияда жабыркап атат, башка жакта жабыркап атат. Эми бирөөнүн өлкөсүндө сен баары коноксуң да. Ооба. Бир нерсе кылыш кыйын. Өз өлкөңдө иштегенден артык эчтеке жок. Эгер татыктуу айлык болсо. Ошон үчүн мен айтчумун, биз товар экспорттайлы, адам эмес, товар экспорттайлы деп. Мен ким сыртка көп товар сата алса, Кыргызстандан жасап, көбүрөөк жумуш ордун түзүп, биз ошолорго мамлекеттен болгон жардам берели. Кандайдыр бир жеңилдүү, узак мөөнөттүк насыяларды берет деп ошондой токтом кабыл алып, бир топ экспортерлорго акча бере баштаганбыз. Кийин негедир өкмөт ал долбоорду жокко чыгарып коюптур, билбейм эмнеге. Кыскасы менин миссиям Кыргызстандан көбүрөөк жумуш орду түзүп, товар өндүрүп, максималдуу түрдө экономиканы көтөрүп деп эле иштейле атам. Бир канча мыйзам кабыл алдык, экспорт, евро биримдик менен келишимди жаңырттык. Мурунку келишимде бир 30 жыл мурун түзүлгөн болчу, ошону биз мен жетекчиси болуп жаңырттык. Евросоюз менен бир топ сүйлөшүүлөр жүргөн. Анан могул Казакстан тарап жүк машинелерин өткөзбөгөндүктөн мен ошол жерде комиссиянын жетекчиси кылышкан, ал боюнча да бир топ иштерди кылдык. Эми иштеп аттык колдон келишинче. Кыйратып ийдик дегенден алыспын, бирок кандай маселе болбосо, ал элдин, ишкердин жашоосун жакшы жакка өзгөртүп атса, ошонун үстүнөн иштеп эле аттык күнү-түнү. Анан баягы министр болуу менен депутат болуунун айырмачылыгы кандай экен? Министр болуп элге көп пайдаң тийет экен же депутаттыктабы? Эми министр дегенде сен конкреттүү бир тармактын министрисиң. Экономика, билим, саламаттык сактоо, башка министрлик. Сен ошол тармак менен иштейсиң. Мамлекеттик кызматта иштеш бул мындай бир жеке мен үчүн бир жана аскер, армияда кызмат өткөндөй эле болду. Ал жерде мындай саат менен жүрөсүң. Саат мынчада биякта чогулуш, мынчада биякта чогулуш. Эртең саат 3-тө Москвада болуп калышың керек, командировкада бир күн тиякта болуп калышың керек деп мындай регламент менен жүрөсүң. Өзүң убактыңа өзүң эмесмиң.
дейсің, 6-шы күнү деле иштейсиң, көп учурда дем алыш күнү деле иштейсиң. Мындай татыктуу иштейм десең, мамлекеттик кызмат болуш чындыгында оңой эмес. 3 жыл мындай катуу эле иштедик. Депутаттык болсо, биринчиден сен убакытың кененирээк. Сенин негизги отчет бере турган өз элиң, өзүң добуш бере турган шайлоочуларың. Анан бир нерсени түшүндүм, сен депутат катары негизги 2 ишиң бар. Элдин көйгөйлөрүн ар дайым ушул жерден айтып туруу. Парламент деген сөз бул парле сүйлө деген сөз да французча. Биринен сүйлөп айтып турушуң керек. Эгер сен аны сүйлөй албасаң, анда депутат деле болуп кереги жок. Экинчиден, Кыргызстандын дегенде элдин келечегине жакшы жака бурган мыйзамдарды кабыл алуу, ошолорду изилдөө, ошол тармактарын ар кандай адистер менен сүйлөшүп, терең түшүнүп маселени, анан колдой турган маселени түшүнүп, колдобой турган маселени түшүп, колдой турганын колдоп, колдобогонун колдобой турсаң эле ушул 2 чоң ишти кылып турсаң эле боло берет. Анан сен бүт маселелер боюнча айтсаң болот негизичи. Ооба, албетте мен бир комитеттин мүчөсүмүн, бирок билимиңе жараша, деңгээлиңе жараша бүт маселелерди көтөрө берсең болот экен. Жумасына жок дегенде бир жолу бир жака барып эл менен жолугуп турам. Анткени чыныгы реалдуу проблемалар эл билет. Элден сурасаң, эл айтат. Мен мисалы жана мугалим болобу, студент болобу, башка жана айылдыктардын маселесин элден сурайм, эл айтат, мен болгону ошонун чечүү жолдорун сунуштайм трибунадачы. Жакшы. Өзүм эчтеке ойлоп таппайм ал жерден. Анда кийинкисин алар эле. Сүйлөгөндүн баары кыйын, аткаруу бийлигине келгенде эле талданып калат дейт. Эми мен аткаруу бийлигинде иштегем, ошон үчүн мен аткаруу бийлигинен иштегенден эч коркпойм. Анан байкасаңыздар, мен трибунадан бир дагы куруу критика эч качан айтпайм. Мен эгер акылым жетип, ошо маселени кандай чечсе болот, өзүм акылым жетпесе да кеңеш сурап, ошол тармактын адистеринен, ошолордун сунуш даярдап айтам. Маселе айтам, сунуш айтам, маселе айтам. То есть өкмөттө да иштесем, ошол сунуш болгон үчүн сунушту четтен ишке ашыра бермекмин. Азыр бир канча көйгөйдү айтып атсам, мына мисалы кечээ мугалим, врачтардын көп убакыт отчетко кетип атат деп айттым. Аны деле мага ошол мугалимдер, врачтар көп жазышты да айтышты. Чечүү жолун деле билем. Кантип чечсе болот? Ошо мен да ушул маселеге аябай эметем да. Мисалы мугалимдердин кагаз иштери аябай көп. Бул өтө жөнөкөй. Элде эч кандай оорлук жок. Мага көйгөйдү көтөргөн мугалимдерге айттым, кана кайткылачы, кайсы кагаздарды толтурасыңар дедим. Мага 21 түрлүү отчет жиберишти. Эмне максат менен? Мисалы, ар бир мугалим класска бала келгенде 2-4 бараттык анкета толтурат экен. Жана сиз деле бир жака жумушка орношсоңуз, мисалы биз депутат болордо толтурабыз, мен сүрөтүм, аты жөнүм, бир туугандарым, ата энем ким каякта иштейт, мен каякта иштедим. Ошону ар бир мугалим ар бир окуучуга толтурат экен. Эми элестете бериңиз, 50 бала болсо класста 50-нү 3кө көбөйтсөңүз 150 барак толтуруш керек. Ал маалыматты иш отуруп алып маңдайына тиги окуучудан сураш керек, ата энесине чалып сураш керек. Эми бул маалыматтын баары түндүктө бүт бар. Ар бир жаран боюнча азыр түндүктө болгон маалымат бар. Эмне кереги бар ана мугалимге? Мугалим эмне чечеси бар деги ага. Ушундай отчет бар. Аны алып салса болот. Кайсы бала кайсы кружокко катышып атат, эмне кереги бар ал мугалимге? Ана ошол кружоктун жетекчилери эле итак эле тизмелери бар, аны деле негизи эң жөнөкөй жол отчеттору жок кылуу, ар бир кабинетке компьютер коюш керек. Ал түндүк системасына кошулган болуш керек. Анан ал жерде жана азыр күндөлүк деген бир программа бар. Бул өнүккөн өлкөлөрдүн баарында 20-30 жылдан бери иштейт. Бизде деле иштеген программа бар. Сонун программа бар, бир кадам жайлыкпы, кызык кыялык бир жаш бала жазыптыр. Көп мугалимдер мактап атышат. Ушундай сонун жазылган. Анан биз бир нерсе сунуш берсек, мону оңдоп кой, кошуп койсок, дароо эле өзгөртөт. Акчасы деле өтө арзан. Бизге баарыбызга ошону коюп берсе, биз жыргайт элек деген сөздөрдү уктум мугалимдерденчи. Мамлекет деле жазыптыр. Эми ал как бекер сыяктуу, бирок бекердин иши бекер дейт. Ал мындай. Эчтеке пайдасы деле жок дейт ал күндөлүктү. То есть ошондой компьютерди коюп, эми ал баланыкын койгула деп айтпайбыз. Ошо жакшы күндөлүк системасын коюп берсе эле бүт отчеттун жарымынан көбү жок болот. Анан санариптер иштирүү кыскасычы. Анан экинчиси вообще мугалимдерге чечеси отчеттор бар. Аларды такыр эле алып салыш керек. Алар кайсылар деп ойлойсуз? Мисалы, каникул учурунда мугалим жооп берет экен балагачы.
Эмнеге бала кайын мугалим жооп берет? Ал чогулуш өткөзөт экен, ай урматтуу окуучулар, сууга түшпөгүлө чөгүп кетишиңер мүмкүн жана башка. Эми ал мугалимге чечеси жок да. Аны кааласа жана МЧСтин өкүлү келип чогулуш өткөзсүн. Мугалимге аны байлап, убактын кетирип кереги жок. Мугалимдин иши эмне? Математика сабаган жакшы деңгээлде берсин. Тилчи тил жакшы, биология язын берсин. Болду. Ал ошол балдардын арасынан мыкты математиктерди тарап, ошонун талантын мындай өркүндөтсө, биологдун өркүндөтсө, ошонун алардын кылар иши ошол да. Анан кереги жок нерсе менен мугалимди жүктөгөнүбүз бул Кыргызстандын келечегине балта чапканыбыз. Ушул байкени Садыр Жапаров өзүнө жардамчы кылып алса жакшы болот деп жакшы. Мен ойлойм, мен Садыр Жапаровго болобу, Ташиевке болобу мен чоң жардамчымын. Анткени мен трибунадан элдин көйгөйүн жеткизип, сунуштарды ар дайым берип келем. Мен сен жаман иштеп атасың же жакшы иштеп атасың деп айтпайм. Туура эмес жерди бу жерде оңдоп койсок жакшы болот деп сунуш берем. Жакшы болсо жакшы деп эле айтабыз. Экономика өсүп атат, жакшы деп кандайдыр бир келечекте тобокелчиликтер болсо аны да айтып коюп атабыз. Мен ойлойм, ал мындайда эгер сенин досуң бир аңга баратса, сен аны мактай берсең, молодец, жакшы бартасың десең, сен тескери аны душманы болуп каласың. Бирок жок досум, тегерде аң болуп калышы мүмкүн, берден бир аз оңго кетели, солго кетели, аны аттап коелу десең, мен ойлойм, сен анын жардамчысың да. Эми бул Кыргызстан Садыр Жапаровдуку да эмес, Ташиевдики да эмес, меники баарыбыздыкы. Баарыбыздын кызыкчылыгыбыз бар. Бул өлкөдө менин бала чакам чоңойот, аман эсен болсок неберелерим чоңойот. Мен бул өлкөнүн өнүгүшү үчүн колгон салымымды кошуп келтем. Бир адам үчүн эмес, өзүм кызматым үчүн эмес, жалпы Кыргызстандын келечеги үчүн. Ошон үчүн мен аларга эң чоң жардамчымын деп ойлойм да. Эгер булар ойлоп атса, мен барып өкмөткө барып иштешим керек десе, антсе деле болот. Бирок ойлойм, мен депутат катары деле жакшы эле колдон келишинче иштеп атам. Негизи ошо өкмөткө сунуш түштү беле? Могу кызматты келип иштеп бер, же жетектеп бер деген сыяктуу. Жок, андай конкреттүү сунуш деле түшкөн эмес. Мындай эми иштери болгон, конкреттүү болгон эмес, бирок мен ойлойм, азыр депутат катары эле жакшы деле иштерди кылса болот экен. Келиңиз анда кийинкиси. Акыркы саган окшойт. Жок, дагы көп. Багы эметебизби? Баары жалпы 10 суроо да. Элдар Абакиров чындыгында күчтүү экономист, аналитик, саясат жаатында тажрыйбасы азыраак, албетте экономика жана коммерция министри болуп иштесе болмок. Эми кайра эле ошондой суроо экен. Ооба, мен макулмун, мен экономист, аналитик, мен негизи матфакты окугам, математик, программист, мен 6 жыл окугам, бакалавриат, магистратураны бүткөм, экономика, финансыны бүткөм. 7-8 жыл сабак бергем, математикадан, экономикадан. Ошондо жалпы канча жогорку билимдин ээсисиз? Мен ушу 2 дипломум бар, магистрим бар, аспирантураны деле бүтүп калайын деп калгам, бирок бир аз каражат жагынан кыйналып, бир аз бизнес баштап кеткен кезинде. Билим шүгүр жетиштүү, бирок экономика министри болуп деле иштесе болот. Бирок бул жерде команда керек да. То есть сен барганда жалгыз экономика министри бир нерсени өзгөртүп ийбейт. Эгер бир топ болсо, бир канча киши, хотя бы өкмөттүн жарымынан көп идеялаштар болсо, анан бир идея менен кетсе, ошондо мындай тез жылат деп ойлойм да. Жалгыз киши барып, мындай айтканда жана лебит шүкарак болсо, анда бир аз окшошпой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн эгер чындыгында ошол жерде бир идеялаш, бири-бирибизди колдогон команданы сезсем, албетте барып иштегенге даярбыз. Аны дагы убакыт көрсөтөт чыгар, Ой, эми Кудайлык. Атак мен аны деле күткөн жокмун. Колдон келишинче бүт тармакта иштеп атабыз. Мен күндө жогорку кеңеште отурам, үйгө барам, ойлоном, кайсы маселени кандай чечсек болот, эмне кылсак болот, ким кайсы тармакта күчтүү адис, ошо менен эмнени кеңешсем болот. Анан албетте жумасына бир күн жок дегенде бир кайсы регионду кыдырып, адамдардын көйгөйүн угуп коюш керек. Анткени кээ бирде сен ойлогон ой реалдуу проблема менен туш келбей калышы мүмкүн. Аны да барып бир маалыматты тактап коюш керек. Элдар Абакиров экономиканы жакшы түшүнгөн жигит, ушундай жаштарды колдойлу кыргыз элим. Биз Кыргызстанды колдойлу. Ким Кыргызстанга пайдасы алып келсе, ошонун баарын колдойлу. Мен подходум ошондой да. Ким зыян алып келсе, айтып туруш керек, кой андай токтот депчи. Болгон ошол эле.
бул баягы эле көндүм сөздөрдү айтып келе жатат. Ошондой эле саясаттын ыңгайына жараша кооз сүйлөйт. Эми саясаттын өзүнүн мүмкүн табияты кооз сүйлөгөндө экен да. Бирок мен өзүм билимим математика, экономика мен сүйлөбөгөнгө аракет кылам. Сүйлөсөм только конкреттүү бир чечиле турган гана маселелерди сүйлөгөнгө аракет кылам. Жөн эле ойду тоону сүйлөбөйм. Эгер ойду тоону сүйлөсөм, анда мага так жиберишсин. Сен бу жерден ойду тоону сүйлөдүң депчи. Метрону көп айтам. 1 жыл мурун айтканда мени ушинтип урушкан. Сен эмне кайдагы ойду тоону сүйлөп атасың? Кайдагы метро депчи. Мисалы бир 2 жума мурун айтсам, мэр чалды дароо элечи. Эми Элдар Моронбекович кайда метрону айта бересиз да, тиги бу депчи. Эми кандай эми айттым, эми Алмата 2 миллиондон ашты. 10 жыл мурун курганда саны Бишкек менен тең эле болчу. Бизден эмне айырмабыз бар? Десем, туура дейт. Анан бул өтө кымбат дейт да. Мен канча кымбат десем, 4-5 жыл мурун сураганда $1 миллиард деген дейт. Макул дедим, $1 миллиард болсо 5ке бөлсөк $200 миллион экен жылына. Давайте жылына 100-200 миллион доллардан бөлөлү, бир 5-10 жылда бүтүрөлү. Аны дароо бүтүрүп сал. Мынча $1 миллиард бөлгөн киши жок. Баштайлы. Бул и так эле узак проект. Десем, ал дагы, макул анда туура эле деп калды да. То есть бул ой тоо эмес, бул реалдуу нерсе. Анан бир күнү курулат ал метрочу. Эмне себептен курулат? Анткени Бишкек биягыбыз тоо, биягыбыз Казакстан чек арасы. Тоо жакка эчтеке кура албайсың. Ылдый жагыбыз Саздак. Анан чек арага жакын, анан айдоо жерлерди биз көп жок кыла албайбыз. Кыргызстандын 40% айдоо жери Чүй областында жайгашкан. Биз азыр айдоо жердин баарын шаар кылып салсак, эртең ачка калып калышыбыз мүмкүн. Бул тамак аш коопсуздугу. Ошон үчүн биз айдоо жерлерди топколошубуз керек. Биз бийик өсүшүбүз керек. Анан мындай азыраак бир аянтка баарыбыз батышыбыз керек. Эртең мүмкүн Бишкек 2 эмес 3 миллион болот. Ошондо деле баарыбыз батып, тыгынсыз Бишкектен ары бери жылгандай система бул только метро бул. Бул метро курулат. Мен каалаймбы, каалабаймбы, бирок канчалык эрте баштасак, ошончолук элге пайдасы көбүрөөк дейт да. Машинкадан башка оюң жокпу? Муну ким шайлаган, билбейм. Эми машинка билбейм, мүмкүн эмени айтып ататтыр, швейный машинкачы. Ал жанагы эмени айтып атат окшойт, жанагы кир жуугуч машинкаларды, жанагы мыйзамды чыгарбадыңыз беле? Мындай. Бул мыйзамды кабыл алдык биринчиденчи. Бирок машинка жөнүндө сунушум өткөн жок, бирок машинка бул менин оюм эмес, бул көп өлкөлөрдө бар бул нерсе. Муну бүт баарыңар машинкаңарды ондон өчүргүлө деген нерсе жок. Муну мен кантип келдим? Мен Швейцарияга командировка бардым. Как раз өкмөттө иштеп атканда, анан ал жерде отелдер кымбат болгондуктан бизди бир квартирага жайгаштырды. Анан биз бир 2-3 күнгө келип, мен бир көйнөгүмдү, ак көйнөгүмдү жуулап коеюнчу десем, мага дароо эле кошуна чуркап келди. Бизге ондой машинка кошкону болбойт, штраф деди, 200 франк деди. Эмнеге десем, бизде ушундай мыйзам бар. Анан мындай ойлосом, чындыгында бул туура экен да, анткени адамдар ондон кийин жатып уктагысы келет. Анан көп үйлөрдө сен жер үйдө өзүңчө жашасаң, бул сага чечең жооп. Эгер сен бир этаж үйдө дубалдарың ушундай бекем, мындай жакшы дубалдар өткөзбөсө мейли, маселе жок. Бирок көп үйлөрдө сен уктап атсаң, дың адам уктай албайт, эс ала албайт. Сен кошунаңды урматтабай, сыйлабай, тынчын алып аткан болосуң. Бул болгону ошого арналган сунуш болчу да. Ал мыйзам деле бир күнү келет. Мен эмес, мүмкүн башка бирөө сунуштайт, эл колдойт, анткени азыр мен жогоруда айткандай этажда баарыбыз жашап атабыз уже көбүбүз. Жер үйлөр жок болуп бартат, этаждар көбөйүп бартат. Бул деле кетпей турган маселе да. То есть Кыргызстандын өлүктүрөлү деген сунуш жокпу, элге тийишпей дейт. Бул кайра эле ошол машинка жөнүндө болсо керек, эми түшүндүрүп бердим. Ага. Элде ара үйгө барып иштешиң керек, бизге ошондой балдар керек. Эми аны деле жогоруда айттым. Команда болсо, идеяларыбыз бир болсо, анда албетте биз иштеген даярбыз. Ансыз деле мен 12 жыл мигрант болдум да, сыртта окудум, сыртта иштедим. Анан Кыргызстанга бир эле максат менен келгем. Бирөөнүн жеринде султан болгучу, өз жериңде ултан бол деп, Кыргызстандын келечегине салым ошол деп эле, ошонун үстүндө эле жүрөм.
Мен 2010 кайткандан бери эле жашоомдун жарым убакыты коомдук иштерге кетет. Өкмөткө мен 2016 иштеп баштадым, бирок 16га чейин биз мындай ишкер балдар менен ассоциация ачып жана жия деп. Бүгүнкү күндө ал кезде бир 20-30 эле мүчө болчубуз. Азыр 1,5 миң мүчөсү бар ишкерлер ассоциациясы. Ишкер дегенде ар бир ишкер тармактар бар. Курулуш, финансы, кийим тигүү, соода, ошо ар биринин көйгөйлөрү толтура. Мен ошол комитеттерге жетекчи болуп, ошол ишкерлердин көйгөйүн кантип чечебиз деп, ишкерлерди ынтымакташтырып, көйгөйлөрдүн чечишин өкмөт менен талкуулап жүрүп эле акыры ушинтип саясатка да кирип кеттим да. Биз ошо менен алекпиз. Мындай айтканда, Алла Таала мүмкүнчүлүк берсе да көчөйүн ушу менен иштейбиз деген ойдомун. Анан бул сизге менин соңку суроом болсун. Негизи эле могу жаш муундарга, келечек муундарга эми мен ошо Кыргызстандын бир алдыңкы эр азаматтары болот элем. Мен саясатчы болот элем, же мен бир министр болот элем, же бир депутат болот элем дегендерге эмне айтат элеңиз? Эмнени эске алышы керек? Эмне кылышы керек алар? Мындай ойлойм да. Жанагы бул деле динден алынган сөз. Эң жакшы адам ким дегенде пайгамбарыбыз эме деп жооп берет. Башкаларга эң көп пайдасы тийген адам депчи. Мен ойлойм, мамлекеттик кызматка, саясатка келген адамдын баары көбүрөөк элге көбүрөөк пайдасы тийиш керек. Демек сен башкаларга пайда алып келгени үйрөнсөң, анда сен Алар азыртан баштап кантип мындай пайда балын түзүшү керек? Эми жалпылап айтсак, саясатчы эмне кылыш керек? Эми биринчиден могул жерде сизде жазылып турат. Адамга эң кыйын күн сайын адам болуу деп, кыскасы мындай жамандыкка барбаш керек. Зыяны тийбеш керек башкаларгачы. Зыяны тийсе бул чоң көйгөй. Демек сен ошол бийликке келсең, саятка келсең, сен тескериден талкалайсың да Кыргызстанды оңдогондун ордуна. Бул бир чоң маселе. Экинчиси, сен кайсы бир тармактын адиси болушуң керек. Мисалы сен депутат болсоң, бирөөсү мүмкүн саламаттык сактоону жакшы билет, мүмкүн бирөө жана милиция, күч орган, прокуратуранын маселесин терең билет, бирөө билим берүүнү, бирөө экономиканы, бирөө эл аралык мамилени, сен бир тармактын күчтүү адиси болсоң, сен анда депутатка келип, ошол маселени элге түшүндүрүп бере аласың, чече аласың, жакшы сунуштарды бере аласың, жакшы мыйзамдар жаза аласың. То есть бир нерсенин майын чыгар. Эми ким эмнеге жагат мен билбейм. Азыркы баягы коомдо көбөйүп кетпедиби жана кесиптик билим берүү, анан түрдүү курстар, анан ошолордун эмесинде негизинде баягы биздин жаш муундарыбызда жогорку билимдин кереги деле жок, диплом албай деле койсок болот экен деген бир, анан баягы сиз айткандай биз мисалы кичинекейде бир профилге кетип ошо менен көнгөнбүз да, ошонун аркасынан кетип мен ушунун мыкты адиси болом дегенчи, анан азыр мындай жаш өспүрүм келаткан муундарыбыздын мисалы аң сезимин бузуп аткан жокпузбу? Же ал жактан мыкты эмес, же бул жактан мыкты эмес? Ал жеринде мындай бар да. Мынтип коюшат экен ошол тренингтердечи. Эми Цукербергдин деле, Стив Джобстун деле диплому жок болчу да. Көрсө жогорку окуу жайда окубай деле койсоң болот экен да депчи. Эми алар миллиардерлер да, алар билбейм, 1000ден бир, мүмкүн 100 миңден бир эле андай бар. Аларга действительно мүмкүн жогорку окуу жай кереги жок. Алар башынан эле мындай мүмкүн таланттуу, университети жок эле катуу окуган, катуу иштеген балдар да. Жогорку окуу жай кимге керек? Мамлекеттик кызматка барам десең керек. Эми бул любой эле мамлекетте, анын ичинде Кыргызстанда дагы негизги талаптардын бири жогорку билим болуш керек. Мамлекеттик кызматкер болосуңбу, мугалим болосуңбу, врач болосуңбу, баарына керек. Илимий жол менен кетем десең керек. Башка нерселерге мүмкүн жогорку окуу жай кереги деле жок болушу мүмкүн. Анткени күчтүү программист болуш үчүн жогорку окуу жай кереги деле жок. 1-2 жыл жакшы ошол тармакты окуп анан иштесең эле адис болосуң. Германияга да боюнча бир адис менен сүйлөшсөм, ал айтат, Германияда негизи 70% балдар эле жогорку окуу, 30% балдар жогорку окуу жайда окушат, 70% орто кесиптер менен кетет дейт. Жана азыр биз 12 жылдык системага өтүп атпайбызбы? Ал жерде эле менин оюмча мындай болуш керек. 10-классты бүткөндөн кийин 60-70% бала кетиш керек. Ошо колледж, училище, слесарь, сантехник, айтишник, ошого окшогон кесиптер менен кетиш керек.
жана жогоруда айткан 20-30% мугалим, врач, кызматкерлери, импостор алар жогорку окуу жайга окуй берет. Бирок алар 11-12 окуганда 12 класс бул 1-курс да. Сен уже мектептен врач болом десең 70-80% сен химия, биологияны окуйсуң, ошол тармак менен кетесиң да, бүттү. Кыскасы 11-12 бул уже университеттин 1-курсу да. Университеттен сен 4 эле жыл окуйсуң. Ошон үчүн мен жалпысынан ал ойго кошулам да. Жакшы экен, анда эфирибиздин соңунда сизге эркин микрофон берели. Эми эгер бизди көбүрөөк жашыраак көрүп атса, жашыраактар эмне айтайм? Жана орусча сөз бар, дерзайте дегенчи. Англисче never give up деп коет, эч качан колуңду түшүрбө. Ар бир жаш ушундай болуш керек. Энергичный болуш керек. Өзүнө жаккан ишти майын чыгарып, ошонун үстүнөн катуу окуй бериш керек, иштей бериш керек, үйрөнө бериш керек. Анан ошол көбүрөөк элге пайдасы тиет дагы, жалпы Кыргызстан күчтүү болот деген ойдомун да. Эң жакшы, сизге дагы ошо бүгүнкү убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерде ийгилик боло берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер депутаттар эмне дейт теле берүүсүн көрдүңүздөр. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров болду. Сиздер дагы кийинки берүүнүн коногу ким болоорун комментарийге жазыңыздар. Биз ошол депутаттан маек алууга убада беребиз. Саламаттуу болуңуздар.